Урматтуу мусулман бир туугандар, адам баласы качан өзүнүн напсисин жаман көрүп, өзүнүн кемчилигин толугу менен кабыл алып, өзүнүн мен башкалардан төмөнмүн, мен башкалардан жакшыраак эмесмин, мен башкалардан жаманмын деген учурда ыйманынын даамын жашаган болот. Халаватул иман ошондо пайда болот. Ооба. Караңыздар. Адам баласы канчалык өзүнү бийиктерге көтөргөн болсо, ошончолук Алла Тааланын даргөйүндө төмөнгө түшөт. Канчалык адам баласы өзүнү кичипейил кармап туруп, башка адамдарды тандабай, ылгабай, баарынан мен ылдыймын, алардан төмөнмүн дей турган болсо, Алланын жана Алланын периштелеринин алдында даргөйү ошончолук, даражасы ошончолук бийик болот. Даражасы ошончолук бийик болот. Аллах субханаху ва таала текебир инсандарды жаман көрөт. Аллах субханаху ва таала текебирдикти кулдарына арам кылды. Себеп дегенде текебирдик бул Алла Таалага гана ылайык болгон бир сыпат. Алла Таала гана текебирчиликти көрсөтсө болот. Ошон үчүн Аллах субханаху ва тааланын сыпаттарынан бирөөсү мутакаббир, бүт нерседен улуу. Себеп текебир инсан улуулукту ортого коюп атат. Түшүнөтсүздарбы? Текебир инсан башкалардан болгон эмнесин улуулугун ортого койгон болуп атат. Шайтан алейхиллана ошондой болгон. Эмне деди? Адам алейхиссаламга сажда кылбай койду. Алла субханаху таала менин буйругумду аткарбадың, эмнеге дегенде, ана хайрун минху деди. Мен андан жакшыраакмын, мен андан улууракмын деп айтты. Ошол сөзү аркылуу эмне болуп калды? Фастакбара. Текебирчиликти көрсөтүп, текебир болуп калды дейт ошол жерде. Фастакбара текебир болуп калды дейт. Ошол текебирдиктин аркасында ва кана минал кафирин, капырлардан болуп калды дейт Аллах субханаху ва таала. Мана бул жерде силер кембагалдарды сүйгүлө, өзүңөрдү алардан өйдө көрбөгүлө, төмөн көргүлө деген сөздүн мааниси алардын алдында текебир болбогула, текебирчилигиңерди көргөзбөгүлө, улуулугуңарды көргөзбөгүлө. Мен сенден жакшыраакмын, диний жактан да жакшыраакмын, динди жашоо жагынан да жакшыраакмын. Мен сенден экономикалык жагынан жакшыраакмын. Мен акчам сенден көбүрөөк, менин балдарым сенден көбүрөөк. Мен сенден деп иш кылып, мен сенден деген нерсени алардын алдында колдонбо деп жатат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Себеби кембагалдардын жүрөгү Кудай Тааланын назарынын астында Каабадан да улуу. Каабадан да улуу. Кембагалдын жүрөгүн оорутпа деп атат. Себеби ошол кембагалдын жүрөгүндө дейт. Сенин жүрөгү окшоп дүнүйөгө болгон сүйүү, мал мүлккө болгон сүйүү, комфортко болгон сүйүү, айфондорго болгон сүйүү, соцсеттерге болгон сүйүү, машинелерге болгон сүйүү, чоң заңыраган үйлөргө болгон сүйүү, квадратный метрлерге болгон сүйүү. Түшүнөтсүздарбы? Анын жүрөгүндө жок. Анын жүрөгүндө жок бул нерсе. Анын жүрөгүндө бир гана эмне бар дейт? Аллага болгон жана Алланын элчисине болгон сүйүү бар дейт. Мына ошол жүрөктү оорутпа дейт.
Oşol jüröktü orutpa, oşol jüröktü emne kıl, oşol jüröktü sүйüntür da atat.